Ошентип исламдын бейишинде жалаң жеп ичүү, аялдар менен секс мамиледе болуу, ушундай жыргалчылыктарды Аллах убада кылат экен. Ал эми Мухаммедке эмне деген убада кылыптыр? Ал жөнүндө биз Курандын 93-сүрөсү 5-аятында мындай дейт. Передают, что Ибн Аббас рассказывал, посланнику Аллаха были показаны сокровищницы, которые его последователи будут открывать одну за другой. Это его сильно обрадовало, и тогда Аллах ниспослал аят: Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. Аллах даровал ему 1 000 000 дворцов в раю, в каждом из которых будет столько жен и слуг, сколько потребуется. Кулиевтин которгон Куранынан 804 бет 482 хадисте ушинтип жазылып турат. 93-сүрө 5-аятка берген түшүндүрмөсүндө. Аллах Мухаммедке 1 000 000 хан сарай берет экен, анан ичи толтура аялдар менен кулдар болот экен. Ошонун бардыгы Мухаммеддин каалоосун, денесинин жыргалчылыгын канаттандырыш үчүн кызмат кылган аялдар менен кулдар. Эгерде Кулиевтин китеби колуңарда жок болсо, ушуну эле интернетке кирип Ибн Касирдин тафсиринен табасыңар. Бул жерде Ибн Касирдин тафсири 93-сүрө 1-аятка берген түшүндүрмөсүндө мындай дейт мына. Итак, Аллах даст ему в раю 1 000 000 дворцов, и каждый дворец будет содержать все, что он пожелает от жен и слуг. 1 000 000 хан сарай экен, ичи толтура аялдар менен кулдар экен. Мухаммед ичинде ошолордон эмнени кааласа, кумарын кандырып, жеп ичип, ошондой рахаттанат экен. Исламдын бейишинде жалаң ушул күнөөкөр адамдын денеси эмнени кааласа, ошого берилген убадалар. Эттен мол жейсиң, шарап дарыя болуп агат, аялдар болот, девственница кыздар, ошолор менен жатасың. Жалаң ушул дененин, күнөөкөр адамдын денесинин каалоолорун гана аткаруу, канаттандыруу. Исламда бир дагы руханий баалуулук жок. Руханий баалуулук, адилеттүүлүк, тазалык, чынчылдык, боорукердик деген бир руханий баалуулук жок. Жалаң ушул жерде дагы ушул, өлгөндөн кийин тиги дүйнөдө дагы Аллахтын убадалары ошол. Денеге гана дененин жыргалчылыгын гана убада кылган. Салыштыруу иретинде эми Библия эмне дейт бул? Тиги дүйнөгө барганда жейт ичет бекен же эмне экенин ушуну салыштыруу иретинде карап көрөлүчү. Библиянын Римдиктерге жазылган каты 14-бөлүм 17-стихте мындай дейт. Анткени Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес, тескерисинче ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Библия бизге айтат, тиги дүйнөгө барганда жеп ичүү деген болбойт. Жеп ичүү деген бул денеге тиешелүү нерсе. Ал эми биз өлгөндө бул дене бия жерде калат. Кудайга жан кетет. Аякта жеп ичүү деген болбойт дейт. Ошондой эле үйлөнүү же секс мамиле жөнүндө Библия эмне дейт? Бир жолу Иса Теңирге адамдар келип, мындай деген суроо беришти дейт. Устат, Муса мындай дебеди беле? Ким бала көрбөй көз жумса, анда анын аялын бир тууганы алып, анын тукумун уласын. Арабызда 7 бир тууган бар эле. Биринчиси үйлөнүп, бала көрбөй өлүп калды.
аялы инисине калды. Экинчиси, үчүнчүсү атүгүл, жетинчиси да ошондой болду. Акырында аял да өлдү. Өлгөндөр тирилгенден кийин аял бул жети бир туугандын кимисинин аялы болот. Анткени аны баары аялдыкка алышкан. Мусанын калтырып кеткен мыйзамы боюнча ким бала көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетсе, анын аялын иниси алыш керек болчу, анан иниси ошол тукумун улаш керек эле. Бул жерде бир аялды жети бир тууган тең алыптыр, бала көрбөй. Анан өлгөндөр тирилгенде ошол аял жети бир туугандын кимиси болот дейт. Ага Иса Теңир мындай деген жооп берип атат. Иса аларга мындай деп жооп берди. Силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. Анткени өлгөндөр тирилгенден кийин аял алуу, күйөөгө тийүү деген болбойт. Алар асмандагы Кудайдын периштелериндей болуп калышат. Башкача айтканда, тиги дүйнөдө үйлөнүү же секс мамиле болуу деген болбойт. Анткени дене деген мунун баарысы тең денеге тиешелүү нерсе. Жеп ичүү, үйлөнүү же секс мамиледе болуу деген мунун баарысы тең денеге тиешелүү нерсе. Адам бул дүйнөдөн кеткенде дене калат. Кудайга жан кетет. Ошондуктан айтып атат Иса Теңир. Алар асмандагы Кудайдын периштелериндей болуп калышат дейт. Аякта аял алуу, күйөөгө тийүү деген болбойт, секс мамиле деген болбойт. Ал эми Куран болсо жалаң ушуну үйрөтөт. Секс, жек көрүү, кастык, башка диндегилерди бүт жек көр, алардын баары капыр, кир, аларды өлтүр, күч менен исламга алып кел, келбесе өлтүрүп ташта. Исламдан башка динге өтүп кетсе аны да өлтүр. Жихадка бар дейт. Айтмакчы, жихад баарынан жогору турат исламда. Ал жөнүндө Элмир Кулиевдин которгон Куранынын 692 бети 235 хадисте мындай деп жазылып турат. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что пророк сказал: в день воскресения на весы того, кто держал лошадей на пути Аллаха, веруя в Аллаха и его обещания, будет положено все, что они съели и выпили, а также их навоз и моча. Аллахтын элчиси айткан экен. Эгерде кимде-ким Аллахтын айткан уадаларына ишенип, анан жихадка барчу атты эле даяр кылып кармап турса, анда анын жеп ичкен эле эмес, кечирип койгула, сөзмө сөз которуп атам, аны бок сүйдүгүнөн өйдө таразага коюлуп, таразаны жакшы иштерди кылды деген жагына, анан ошентип бейишке чыгат дейт. Исламдык окутууда ушундай. Өлгөндөн кийин тиги дүйнөдө тараза бар экен. Бир жагына жакшы иштер коюлат экен, экинчи жагына жаман иштери коюлат экен. Анан каягы салмакты көбүрөөк басып кетсе, ошого жараша бейишке же тозокко чыгат экен. Ал эми ким жихадка барып, же жихадка барчу аттарды эле даярдап турса, анын жеп ичкен эле эмес, бок сийдигинен өйдө ошол таразанын жакшы иштерди кылды деген жагына жүктөп атып, салмак бассын деп. Анан бейишке чыгарат экен. Анан бейишке чыккандан кийин Аллах буга чейинки сабактарда, видеодо өттүк эле хадистерден көргөзүп, башка хадистерде айтылат. Бейишке чыккан жанагы мусулманга жихадка барып жүргөн, ага эч качан жатпаган, ар дайым туруп турган эркек мүчө берет экен, пенис. Ага кошуп 72 кыз берет экен, девственница. Анан жанагыл жихадка барып жүрүп бейишке чыккан мусулман ошол 72 кыз менен тынымсыз секс абалда болот экен. Алардын кыздыгын алуу менен канакей алек болот экен.
башка оор жумуш жок дейт. Кыздыгын алган сайын аны Аллах кайрадан кыз кылып берип коюп турат экен. Кудай ушинтип айтабы? Жихадка барсаң, жихад менен исламды таратсаң, мен сага эч качан жатпаган ар дайым туруп турган пенис берем. Ага кошуп 72 кыз берем. Девственница. Сен ошолордун кыздыгын алуу менен гана алек болосуң. Башка оор жумуш болбойт. Сен алардын кыздыгын алган сайын, мен аларды кайрадан кыз кылып турам деп айтабы? Кудай